Assalamu alaikum. Desin TV kanalında blogger Bakıt Sulayman. Bugünkü bizim videonun teması günde maksatqa жетүү үчүн эмне кылуу керек? Günde maksatqa жетүү үчүн эмне кылуу керек? Her bir gündün maksatı болуш керек. Ошого жетүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Her kimdin har kандай maksatları var. Birөөsү bugün sayasatты угуш керек, шайлоо жөнүндө сүйлөшүш керек, бирөөнү жамандаш керек, бирөөнү макташ керек. Tigi bu bir neseni jasaş gerek, biröөнүн takır ele maksatı yok, hepte öyle gün ötse oldu, biröөлөр jönündө anın çatagı dagı yok, uşunday ar türlü adamlar var. Oşon üчүн gündө maksatыбызга жetiş үчүн эмне кылышыбыз керек? Эми бул maksat деген her kimdin maksatı ar başka bolot eken. Kebirөө bugün bir sındırım nanга jetse boldu, al nanды kaysı жерден taap alat, birөөдөн сурап alabı, musur janakında yaşıkten taap alabı, biröөнүн maksatı dagы başka. Uşunday gündө her kim özüne koygon maksatına жетүү үчүн эмне кылуу керек достlar? Bugün bizim tema oşondoy. Sayasatты abdan sagынып tursaňar kapa bolboy kiçine koya turgula. Sayasatqa da gelebиз. Azır bolsa günde maksatqa жетүү үчүн akıldуу adamlar kanday oylaşot? Biz özübüz kıyın sezeriz, özübüz abdan ele akıldуу, biröөлөрдүн akılı kem. Alem bizdin bardyk nersege akılыбыз жетип турат дейбиz. Бирок özübüzdүн жашообуз болсо ылдый кеткен. Эмне себептен? Men ошондой bir пайдалуу нерселерди айтып туруу үчүн мурдакы контенттеримде дагы көп кайрылган жерлерим бар эле. Бүгүн дагы мен күндө bir ушундай силер кааласаңар, каалабасаңар дагы бирден теманы кетирип турайын деп жатам. Кече күнү Маргулан Сайсенбай деген казак боордошубуз бар, абдан акылдуу жигит, миллиардер. Ошон менен Шамил Алиятдинов деген дагы bir ушундай bir абдан акылдуу din жолунда жүргөн, ыйман жолунда жүргөн орусиялык киши экөөнүн маегин карап отуруп, ошондон сонун нерселерди ушул gündü kantip пландоо керек maksatка жетүү үчүн. Ушул жөнүндө суроосу бар экен. Men bir gündө ушулар жөнүндө кетирип турайын деп атам. Бүгүнкү биздин темабыз gündө maksatка жетүү үчүн эмне жардам берет деген тема. Анткени бүгүн ошол Шамил Алиятдинов биринчи ошол суроону берди. Маргулан Сайсенбайдын жоопторун мен силерге окуп берейин анда эмесе достор. Кеттик. Günde maksatınızga жетүү үчүн эмне жардам берет? Günüңүz натыйжалуу болуш үчүн, günüңүz түшүмдүү болуш үчүн деп жатат да. Эми günüң сонун өтсө, абдан сонун bir мындай ырахат болот эмеспи? Ошол жөнүндө суроо болуп атат. Жооп. Көп методикалар бар. Time management. Рынокто билим көп, керектүү билим жок дейт. Мындай да достор, time management деген нерсеге кирсеңиздер, ушул time management bir күндү кантип эффективдүү колдонушубуз керек. Бүгүн мындай, азыр мындай неме кылам, анан могул ишти бүтүрөм, анан мындай иштерди бүтүрөм деп. Ушундай time management бар да, бирок Сайсенбай, Маргулан Сайсенбаев мындай time management эмес, мен кийинки берүүлөрдө айтам, башка өзлөрүнүн менеджменти менен кайдзен пландоо деген менен кетет да. Бул абдан кызыктуу. Азыр менен болуп туруңуздар. Бизде чынында билим абдан көп дейт. Мисалы үчүн билим абдан көп. Мына интернетте ачсаңыз дагы көп, бирөөлөр силерге мына мага окшоп айта берет дагы бир нерсе, абдан эле билим көп. Бирок керектүү, өзүңүзгө керектүү нерсени ала албайсыз. Азыр мисалы үчүн жок, бул мага кереги жок, контент экен, бул мага кереги жок экен деп туруп канчаңыздар чыгып кеттиңиздер. Мына ушул жөнүндө сөз болуп атат. Bilim көп, керектүүлөрү сизге керектүүлөрү жок дейт да. Мен өзүмдүн күнүм жөнүндө айтсам, күндү результативдүү, натыйжалуу болушу үчүн миссия болуш керек дейт. Күндүн мен өзүмдүн, менин эле өзүм эмес деп жатат. Сиздин дагы, биздин дагы баардыгыбыздын күнүбүз абдан натыйжалуу, сонун болуш үчүн бизде кандайдыр bir вазифа, миссия, дүйнөгө эмнеге мен жаралдым, эмне кылуум керек деген bir кандайдыр bir чоң вазифа алдыбызда болуш керек да. Ошол вазифа жөнүндө айтып атат. Кимдин ошондой вазифасы болсо, күн натыйжалуу өтөт. Ал эми вазифасы
Çok bolsa deyit buna. Egerde adamdın özünün vazifası bol bolsa gerektiği cana gereksiz nerseler menen ele aylançıktap harekettene veret. Egerde sizin vazifanız yok bolsa gerektiği cana gereksiz nerseler menen ele aleklenip jürüp gününüz ötüp ketediken. Masalan YouTube'ga giresiz, sayasatga giresiz, süylöysüz, nervinizi getiresiz, yaman komentariylerdi yazasız, jakşı sözlerdi yazışınız mümkün. Anın sizge geregi var mı? Al sizin çöntöğünüzge tıyın salıp berip atabı. Şunday bir nesiller menen hareketten albette koğumda aktif düylük dağı gerek. Birok norma çenemi menen aşıkça emes. Şunday nesiller jönünde aytılat. Eğer de sizin missiyanız bolsa, balkim siz sayasatçıdırsınız. Balkim siz şayloğa kattu ay efekt bir bereyin dep, natice bereyin dep para jatkan boluşunuz gerek. Anda mesela girip başottunuz menen oşol nerse ne kılınız. Eğer de anda emes başka bir nerse olsa anda başka oşol jönünde aytıp jatat. Sizin vazifanız boluş gerek eğer de dep. Oşonduktan en aldın günümüz naticalı bolsun deseniz bu missiyanın vazifanın boluşu deyip. Missiya oşol vazifa. Siz dünyada emne maksat menen jaralgansız. Yaşoonu emne üçün yaşap ötüşünüz gerek. Emne maksat menen jaralganыңызды bilişiniz gerek da siz her bir adam özünün bu dünyada emneye gelip kalganын biliş gerek. Jönele yaşap anan mal siyaktı öylenen keyin bu misal üçün üy salıp, balаңы üylöp, anday mınday kılıp koy bu vazifa emes. Bu üydü çimçiktaga salat janagınday kılıp. Çimçiktaga balapandарын alıp barat. Bu yaşoodогу мындай бардык адамдар кыла турган нерсе. Vazifa деген достор чынын айтканда. Бирөө айтат да, ой менин дүйнө өзүмүн милдетим аткарып койдум, анан балама там салып берип койдум, анан мынтип койдум. Ал деген al sizin vazifanız emez. Al her bir adamdın mildeti. Alemi vazifa degen missiya adamdın aldığında koyulgan çoğun bir maksatı. Al oşondoy boluş gerek da bir oşondoy maksatты taap ergim oşol jönündө söz bolуп атат. Anan deyt uşul Margulan Saysanbayga айтышат экен да көп el adamlar çoğun el adamlar bilbey misal üçün menin uragımdagı 50 yaştagı 60 yaştagılar menin vazifam men bilbey atam go kayaktan men vazifany kayaktan alam kantip banan uşunday mындай тренингдер болот da başkalar bolot mağa okşop düşündürüşөt biz vazifany kayaktan alışыбыз gerek degende mындай da eğer de onday vazifanız jok bolsa özüңüz kandaydır bir süyüktүү işiңizди taap her bir adam süyüktүү işi menen bul jönündө kийинки сөздөрдү дагы сөзсүз айтабыз. Süyüktүү işin taap ошого маани берип, орусча айтканда смысл берип, мына ушул менин süyüktүү işim. Masalan, siz чач тарайсыз деп коелу. Ушул işиңизди сүйөсүз siz. Ушул işиңиз менен бала чакаңызды багып келе жатасыз. Ушул işиңизге маани берип, мен ушул коомдо канча адамдарга жақшылық қылып, сулуулап, чачтарына эме кылып, мен деле ордум бар, мен деле адамзатка пайдамы келтирип атам. Кандайдыр бир өзүңүз, балким сиз таксист болуп иштейттисиз. Мен адамдарды ташып жатам. Мен керек болсо башкалардан арзан, кээ бирин мен керек болсо бекер алып барып коюшум мүмкүн. Мен адамзатка кызмат кылып жатам. Өзүңүздүн бир вазифаңыз, өзүңүздүн ошол жасап жаткан ишиңизди вазифа кылып, ошого маани берип, ушундай нерсе кылуу жөнүндө сөз болуп атат да. Anan mындай özünün vazifası jönündө da men emne sebepten bul Margulan Saysanbayevdi azыр Margulan Saysanbay деп коюшат. Menden болгону 1-2 жаш 3 жаш чоң киши болуш керек. Бул миллиардер, бул кыйын киши Казакстанда абдан белгилүү. Кыргызстанга да көп келип кетип жүрөт экен. Бул кишинин мындай өзүнүн вазифасы жөнүндө айтканда мен мага көп нерсеси туура келди да. Мисал үчүн мен мисалы бай эмесмин, мен мисалы үчүн бир бизнесмен эмесмин, чоң бир саясатчы эмесмин. Мен жөн гана ушул каналды ачууда мисал үчүн Десин ТВ деп дени сак интеллектуал ТВ дегенди Десин деп мындай адамдардын ден соолукка, интеллектуалдык деңгээлин бийиктикке, адамдарды кандайдыр бир бактылуулукка bir ündöйүн деген максат менен ушул каналды ачканмын да. Мына азыркы кезде бир саясатта жүрөбүз, бирок бул дагы убактылуу нерсе. Менин дагы ошондой бир бул вазифа жөнүндө Стивен Ковинин китебинде бул вазифа жөнүндө абдан бактылуу мындай кыйын адамдардын жетилеси
Семнавков высокоэффективных людей дегенде мен иле деп которуп койдум, балким туура эмес, мындай башка бир котормолор дагы бар. Мен ушундай кыйын адамдардын 7 ыкмасы деген бир ушундай китеби бар да, Семнавков высокоэффективных людей дегенчи. Ошол китепте вазифа жөнүндө абдан айтылганда, мен жанымда азыр жок экен, эртең көрсөтөм ал китепти. Бул ушул адамда вазифа болуш керек да. Вазифа болбосо болбойт достор. Мен дагы ошондой вазифаны кабыл алганмын да өзүмөчү мындай. Бул Маргулан Сайсенбаевдин дагы вазифасы абдан туура келди да. Мисалы үчүн Маргулан Сайсенбаев ал миллиардер, ал кыйын кишилер да, мындайчы. Мен дейт вазифам адамзатка, коомго, айлана чөйрөгө бүт пайда келтирүү менен бирге бактылуу жашоо дейт да. Бактылуу сөзү быть счастливым, принеся обществу и окружающей среде полезное что-то деп айтып атат да. Мындай бир бактылуу өмүр сүрүү, ошондой эле коомго жана айлана чөйрөгө, жаратылышка, башкага, мисалы мен дагы жаратылышты аябай сүйөм го, сууну төгүнөм, себинип эртең менен эме кылам, жаратылыштарды карайм, айлана чөйрө жанакындай жаратылышты коргоо, ушул айлана чөйрө да, эми башка айлана чөйрө, жаратылыштан сырткары да айлана чөйрө. Ошондой эле коомго, мисалы үчүн мен азыр бир мындай айтып жатам, коомго бир пайдалуу нерселерди, анан бактылуу өмүр сүрүү да. Бакыт десе силер ойлобогула, акча көп болуп, анан кийин мындай, эми ар ким өзүнүн мээсине жараша бакытты кылат да. Бактылуу өмүр сүрүшүбүз керек да. Биз бакытты билишибиз керек. Бакыт деген мындай нерсе да. Бакыттын барында сезилбейт. Бакытың жок болгондо анан билип каласың да. Бул дагы мындай, ушул Сайсенбайлар дагы кийин айткан экен. Бул дагы бир ден соолук сыяктуу нерсе да. Мисалы үчүн ден соолугуң чың болгондо сен бактылуу бир жыргал сонун жашоо экенин билбейсиң. Ал эми ден соолугуң ооруп, бир жериң бирдеке болуп, же болбосо бир мүчөң бир нерсе болуп калганда, анан ошол нерсенин мен ден соолугум чың болгондо сонун турбайбы? Ден соолук жөнүндө ойлоно баштайсың да. Ага чейин ойлонбойсуң. Ага чейин мына биз дагы бакыт жөнүндө ойлонбойбуз. Азыр биз саясат жөнүндө ойлонобуз, шайлоо жөнүндө ойлонобуз, акча чогултуу жөнүндө ойлонобуз, а бакыт жөнүндө ойлонбойбуз да. Качан гана чын эле бир бактысыз болуп калганда, атамдын көрү тетиги бактылуу күндөр биякта болгон турбайбы деп. Ошон үчүн биринчи биздин вазифа, мисалы үчүн менин жеке дагы ушул Сайсенбай сыяктуу мен бактылуу өмүр сүрүшүм керек да. Мен бактылуу, мен бакытты билишим керек. Ошондой эле мен айлана чөйрөгө, коомго пайда келтиришим керек. Мына вазифа. Мына чыныгы адамдын вазифасы. Мына ошол вазифасы жөнүндө айтып атат. Анан дейт, ошол күн жөнүндө кантип эффективдүү, натыйжалуу болушу керектиги жөнүндө ошол Маргулан Сайсенбайдын жообу да. Менин критерийлериме, маселен, бактылуу болушума тиешеси жок, же болбосо коомго кандайдыр бир пайда келтирбей турган нерсе болсо, же болбосо айлана чөйрөгө кандайдыр бир пайда келтирбей турган нерсе болсо, андай нерсени мен графигиме киргизбейм дейт. Бул киши күндө мындай адамдар, мына мисалы үчүн, мына мен тетрадтым, мен дагы мындай максаттарды жазып жүрөм. Эми мен өтө катуу иштебейм, бирок буюрса мен да ошондой максаттарым бар. Жакшы ушу кайдзен планирование менен жанагындай айткан ушундай нерселер менен иштөө да. Ушул нерселерди мындай пландап, ушул бактылуу жашоо үчүн айлана чөйрөгө, эгерде ошондой нерселер бүгүнкү сени кандайдыр бирөө бир жака чакырды, сенин ал ден соолугуңа дагы, бактылуулугуңа дагы таасири жок, сен айлана чөйрөгө дагы пайда келтирбейсиң, сен бир башка адамдарга дагы пайда келтирбейсиң. Ошондой нерсе болсо, мен ал нерсе менен мен графигиме киргизбеймин дейт. Андай нерсени кылбаймын дейт. Бул менин биринчи эмем дейт да. Ошол күндү эффективдүү өткөрүү үчүн биринчи критерий. Менин ошол 3 нерсеге мени бактылуу кылбаса, айлана чөйрөгө пайда келтирбесе, коомго пайда келтирбесе, мен бул нерсени ошол күнкү планга киргизбеймин деп жатат. Бул биринчи критерий. Күндү натыйжалуу өткөрүү үчүн биринчи критерий, мен ошол 3 нерсеге туура келген нерселерди гана, мени бактылуу кыла турган,
koomgo payda keltire turgan, aylana çöyrөгө payda keltire turgan nerseler bolsa gana men jasaymın dep жатат. Экинчи nerse Kaizen plando menen iштейм дейт. Мен жана Kaizen деген сөздү айта кеттим, мындай түшүндүрө элек. Kaizen plando деген эмне? Бул ошол япон сөзүнөн алынган. Kaizen plando деген эми бизде мындай да. Мисалы үчүн график түзөбүз дагы жанагы тайм менеджментте бир мындай списокторду жазып алабыз да, анан колубуздан келе турган, келбей турганын да катарынан жазып эле жазат десе, анан бүгүн мен азыр мындай кылышым керек, мен могу ишти бүтүрүшүм керек, анан саат 11-ден 12-ге чейин мынтышым керек, антышым керек, устун сыяктуу мындай стойкадай кылып туруп жазып алабыз да, бул туура эмес деп жатат да. Мен муну эми жоктон көрө балким туурадыр, а бирок чыныгы эффектке, натыйжага алып келиш үчүн кайзен пландоо керек деп жатат да. Кайзен пландоо деген достор, мисалы үчүн маселе келтириптир, 200 литрлик сууну ичиш керек деп коюн да. Аны бир жутканда иче албайсың, анан ушуну түгөтүш керек деп койсоң, анан кийин мындай кыла берет экен, эртең кылам, анан кийин кылам, анан деп. Мисалы үчүн бул максат жөнүндө айтат да, бир чоң максаттарды койдуң дагы, анан муну эртең баштайм, анан тигиндей баштайм, анан кийин бун үчүн билим алып келип, анан курстан өтүп, анан кийин костюм шим алгандан кийин, же болбосо мындай кылгандан кийин баштайм деп отура берет да. Мисалы үчүн бирөө физкультураны баштайм десе, мен кроссовка алгандан кийин дейт, анан кроссовка алганда анан суук болуп калды, эми мындай жылуураак кийим алышым керек, жылуураак кийим алгандан кийин ой эми жаз чыкканда баштайм, ушинтип баштабайт да. Ушулар жөнүндө айтып атат. Кайзен пландоо деген ошол бочканы 200 граммдык стакандарга куюп пландап, мисалы үчүн чоң максатка жетүү үчүн, баягы пилдин этин түгөтүш үчүн дагы кантип кесип жеген сыяктуу майда нерселерге бөлүп туруп, ошондой пландоо керек деп жатат да. Мисалы үчүн бүгүн кандай кылып, бүгүн сен эмнени жасашың керек, чоң бир план койгонсуң да, ошонун кайсы бир бөлүгү, маселен сен англис тилин үйрөнө турган бир чоң максатты койсоң, бүгүн 10 тамганы мен мисалы үчүн 0-дөн илгери мен ошентип баштаганмын да, азыр токтоп турат ал натыйжасы жагынан. Ошо бойдон пилди токтотуп койгонбуз. Бирок токтотпош керек. Бүгүн мен 10 тамганды үйрөнөм, эртеге дагы 10 тамганды үйрөнөм. Же болбосо бүгүн мен 10 стаканды ичем, эртеге 10 стаканды, бүрсү күнү дагы 10 стаканды деп ушинтип, акырындан кайзен бөлүп агым менен мындай чогуу мооларды деп бүтүрөм эмес, мындай бир кандайдыр бир күнгө, мисалы үчүн бүгүнкү күнүңүзгө ошол келечектеги пландын кандайдыр бир бөлүгүн гана бүтүрөм деген ушундай кайзен пландоо жөнүндө сөз болуп атат да. Андан кийинки нерсе, мен күндү кластеризациялап койгонмун дейт. Кластеризация, класстарга бөлүп койгондо, мисалы үчүн мага ошол нерсе абдан жакты, мен дагы ошондой нерсени мына баштап, мен кандай нерсени билсем, мен ошол замат мындай колдонууга аракеттенемин дагы, ошол замат эсте калыш үчүн ушундай силерге айтууга далалаттанамын да. Мисалы үчүн кластеризациялоо жөнүндө сөз кылсак, мен дейт ошол киши Сайсенбаев айтып жатат. Саат 6-дан мындай күндү классы саат 6-дан 10-го чейин жеке убакыт деп коёмун дейт. Спортко, китеп окуу, дагы эмне жумуш кылуу жөнүндө пландоо, ойлонуу, канткенде биз эффективдүү кылабыз, иши кылып, саат 6-дан 10-го чейин ушундай жеке убакыт болот экен. Спорт ушундай да. Канткенде эмкиде жакшыраак жасайбыз, канткенде жакшы натыйжа болот, ушулар жөнүндө сүйлөшөм дейт. Ал эми 10-дон 14-кө чейин, саат 2-ге чейин бизнес иштери жалаң гана 10-дон 2-ге чейин бизнесмендер да бизнес, а сиз башка нерсени кылышыңыз мүмкүн. Андан кийин 14-төн 18-ге чейин социалдык маселелер, маселен үйгө эмнени алыш керек, тиги бу ушундай нерселер менен алектенем дейт. Ал эми 18-ден 21-30-га чейин үй бүлө, балдар, анан жумасына 2 жолу достор менен жолугушуу кыламын деп жатат да. Достор, эми бул жерде айтып жатат да, мисалы үчүн биз бизнес менен заниматься эткен адам болойлу деп коелу да. Мен да мурда кичине бизнес менен сөрөй болуп жүргөнмүн. Бир нерсени уга калсам эле ошону кыла калыш керек деп шакка то шакка барып, баягы учурдан колдонуп моментти деп да. А бирок бул киши айтып жатат, мен да ошондой элем дейт. Бирок бизнес дегенде, мисалы үчүн сизде эртең бирөө сиз айткан баягы 10-дон 12-ге чейинки убакытта эмес, башка бир убакытта
biznesge joluguşu erte menen jolugалы dep kalsa luşça ertege emes da aytı bir günü saat oşol 10'dan 12'ge çeyinki wagtda aytı bir gün geç bolsa dagы men oşol günküge jıldıramın deydi klasterizasiялоо. Bul oşol günüңüz her bir günüңüz masalan sizdiki dagы saat 10'dan mınçaga çeyin mınçaga çeyin mınça dep turup klasterizasiyalangan boluş kerek eken da. Men dagы misal üçün meniki bir ele klasterizasiyam var. 6'dan 7'ge çeyinki klasterizasiyada. Erte menen 6'da turan budilnikti koyup koygom. Kalgandarını uyuşturup elekmin de men kıyın je bir Margulan Saysenbayev'day öte ийгиликтүү adam emesmin da dostlar. Men özüm jönүндө gana ayta кетейин. Ушул меники эрте менен 6'dan 7'ge çeyin, эрте менен 6'dan 7'ge çeyin эмне кылам мен? Силерге ошону айтып берейин. Анан кийин дагы акырын биз дагы кластеризациялайбыз, биз дагы окуйбуз. Давайте баарыбыз чогуу ушундай нерселер менен алектенели. Мен 6'dan 7'ge çeyin турамын дагы. Барып жанымда bir 30-40 метр жерде кичинекей саягат, чаканы көтөрүп барып туруп, ошол жерден 3 чака муздак суу менен куюнуп, халатымды оронуп келип туруп, анан кичине азыраак гана зарядка жасап, андан кийин мен ошол мына мен бүгүн ошо кечээ күнү Маргулан Сайсенбаев жөнүндө окудум эле, бүгүн дагы тактап туруп, 7'den кийин анан ушул 7'ge чейин мен мындай кичине физкультура кылып туруп, анан маалымат кабыл ала баштайм. Анткени эрте менен абдан мен ушу эрте менен жакшы кабыл алам да. Студенттик кезде жана башкаларда экзаменге даярданганда деле мен эрте менен эрте туруп ушундай окуучумун да. Ошондой кылып эрте менен 6'dan 7'ge чейин мен маалымат чогултам. 1 saat маалымат чогултам да. Анан кийинки учурларда деле мен кийинки учурларды жакшы пландай элекмин мен ушул 6'dan 7'ge чейинкини. Андан кийинки убактарда ошо дене тарбия, тияк, мускультураларды кылып, эми бирок мен ушул окугандан кийин мен дагы ушул кайзен планирование кылып, күндөрдү так кластеризациялап, saat kançadan kançaga çeyin деп коюн. Азырынча менин кластеризациям ушул 6'dan 7'ge 24 saattын ичинен мен бир гана saatты ушул 6'dan 7'ge чейинки убакытты ушундай пландаганмын достор. Бүгүнкү көп сүйлөй бербейли. Биздин маегибиз ушул болду. Күндү кантип натыйжалуу өткөрүү керек. Bir күндү. Албетте мен ушул Маргулан Сайсенбаев менен Шамил Алиятдиновдун кийинки берүүлөрүн дагы эгерде сиздерден кызыгуу болуп, суроо болсо сөзсүз узартамын. Абдан кызыктуу. YouTube'дан ушул Алиятдинов Шамилге, Маргулан Сайсенбаевга кирсеңиздер, абдан акылдуу адамдар дүйнөдө чынында көп. Достор, биз болсо өзүбүздү акылдуу, кыйынбыз, билимдүүбүз деп туруп аларды укпайбыз. Сөзсүз түрдө акылдуу адамдарды угуп коюңуздар, алардан жакшы пикирлер чыгып турат. Саламатта болуңуздар, сиздер менен мен Бакыт Сулайман болдум.